Темір толықтардың сапарлары мына ушул Нарын шаарындагы автовокзалдан башталат. Бирлери мейманчылар бөлүкүсүндөгү тууган тушкандарына, экинчилери иштеринен борборго, үчүнчүлөрү тек гана эс алыш үчүн коңшулаш көл ыласына жөнөшөт. Ал эми дагы бирлери көр оокатынан алыска жол тартышат. Аларды алдыда кандай тагдыр күтөт? Чоң аталардын, чоң апалардын жана жакындардын колунда калган балдары кантет? Учурда жалпысын мына ушул маселе түшөлтүүдө. Жалпысы баштан кечирип жаткан бүгүнкү рынок экономикасы айрым үй-бүлөлөрдү бири-биринен оолактатып, туруктуу ордулардын которууга мажбурлоодо. Эгер статистикага таянсак, Нарын облусунда мындай аргасыз тагдырга жалпысынан 287 адам кабылган. Барысы тең ишке жөндөмдүүлөр. Албетте, арасында турмуш тынчтыктерин тыңдап, аздыр көптүр каржат тапкандар да бар деңизчи. Анткени менен кой акса менен миң эмеспи, же үйдө эмес, же чүйдө эместери да четтен чыгат. Ал эми акыркы делинген 2017-жылдагы маалыматтарга караганда Кыргызстандын 700 000 жараны чет өлкөлөрдөгү эмгек мигранттарынан эсептелинет. Алардын 40%-дан ашыгырагы аялдар. Тилекке каршы алардын көпчүлүгү тиешелүү атайын каттоолордон өтпөгөндүктөн күнүнө 10 сааттан ашык иштешкендери аз келгенсип, ар кандай социалдык колдоолордон кур жалак. Каканга муштаган болуп мекенинен алыс жерлерде жогорудагыдай ыңгайсыздыкта жүрүшкөн мигранттардын өзү өлөң төшөгүндө калышкан бала бакырасы деле анча жыргап кетпегендиги, тескерисинче запкы тартып, анын акыры өлүммен аяктаган учурлар буга чейинки ачуу тажрыйбалардан улам белгилүү. Кайрадан эле статистикага кайрылсак, бүгүнкү күндө тышкы мигранттардын эле балдарынын саны 1710 түзөт. Биздеги атайын мыйзамдар менен токтомдурууга ылайык ата-энелери чет жакаларда узак мөөнөттө жүргөндөрдүн бала бакырасына камкорлорду жана көзөмөлчүлөрдү дайындоо башкы шарт. Тилекке каршы ар кандай зордук зомбулуктан арткан мындай жагымдуулукту пайдаланууну каадагандар дээрлик жок кесе. Мына ушул процесске көз салуу менен аны кеңири жаайтуу кызыкчылыгын көздөгөн Европа биримдигинин ачык коомчулук, ачык жалпыга маалымдуу каражаттары долбоорунун алкагындагы глобалдык өзгөрүүлөр фондусу зарылчылык жаралып калса, каржылык колдоо көрсөтүүгө даяр. Антсе да тиешелүү документтерди топтоого жалкоолук кылышкан көпчүлүк бул эң сонун мүмкүнчүлүктү текке кетиришүүдө. Бардык нерсени түшүндүрүп, биздин кызматкерлер барганында көп жерден отказ кылып койгондор болуп атат. Себеп дегенде бизде мыйзамдын негизинде камкорчу, көзөмөлчү болгондо биз сот аркылуу сотко документ даярдап беребиз. Ошо документти даярдоодон эле качып жатышат да көп элдерчи. Барганда эле биз жок ата энесин чакыртабыз, балдардын өзүнөлөрүнө беребиз деп атат. Азыр биз ошо кийинки кыдыруунун негизинде алыңыздар деп барганда биз азыркы учурда 5 гана баланы камкордукка ала алдык да. Мындай болуп кеткен мигранттын атасы ички мигрант болуп, өзүнүн турмушу менен ата энеси ажырашып кеткен, атасы өзүнүн турмушу менен кеткен, энеси болсо Россияда иштеп кеткендигине байланыштуу ошол үйгө барып дагы опекунствого, камкордукка, көзөмөлдүккө алыш керек бул балдарды десек, энеси келиптир, энеси өзү макулдугун бербей койду. Себеп дегенде мен макул эмесмин, өзүмдүн балдарымды азыр ошо келдим, мен өзүм алам депчи. Энеси чоң энеси макул болуп алам деп келген бул убакта. Ушундай түшүнбөстүк жагдайлардан улам негизги күч жергиликтүү социалдык өнүктүрүү бөлүмдөрүндө түшүп, алар ар квартал сайын турмуштук оор кырдаалга кабылышкан үй-бүлөлөрдү аныкташат. Маселен, өткөн жылы Атбашы районундагы 2 өспүрүм Чолпон Ата шаарындагы СОС балдар үйүнө жана дагы экөөсү Нарын шаарындагы Үсөн Асанов атындагы лицей жатак мектебине жайгаштырылган. Бирок пандемияга байланыштуу 1 жылдык тыныгуудан кийин кайрадан миграция агымы күчөгөндүктөн кыйын кырдаалга түшкөндөрдүн саны кыскарар эмес. Жылдын башында 12.740 түтүн кыдырылып, анын ичинен 8.260 түтүн кыдырылып, ага түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн да. Анын ичинде биринчи кварталда кыдырылганда 713 бала мигранттын балдары болуп аныкталган, сырткы ички мигранттын балдары болуп аныкталган. Андан кийин кайрадан ошо мигранттын балдарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошо мигранттын балдарын, эмгек мигранттын балдары көзөмөлсүз калган болгондуктан балдарга
камкорчу жана көзөмөлчү керек экендигин түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында кайрадан экинчи кварталга тактоо иштери жүргүзүлдү. Бул тактоо иште жүргүзүлгөндө мурунку эмгек мигранттары кайрадан кайтып келгенче кырдаалга болушу мүмкүн бул убакта. Ошол себептен бир аз азайып, бизге кайрадан 306 үй бүлөдө 453 бала эмгек мигранты катары бары аныкталган. Булардын ичинен ички мигрант 209 болсо, сырткы мигранттары 244 балдар болду. Жогоруда терс көрүнүштөр жер-жерлерде кризистик борборду ачуу зарылдыгынын эч эле бышып жетилгендигин айгинелейт. Бир эле жашы жетилек балдар эмес, социалдык колдоого муктаж башка топтоолордо өз камкордуна алган мындай жай облус боюнча Нарын шаарында гана бар. Айрина кайрымдуулук жана боорукерлик багытындагы экинчи кадам Ат Баши районунда мындан 2-3 жыл мурун жасалганы менен азырынча иштиктүү жыйынтыктар байкалбайт. Кээ бир учурларда ошо атайын ошо Нарын шаарына жайгашкан кризисный центрге жайгаштырабыз. Быйыл эле биринчи кварталында эле биз Нарын шаарына 2 жаш өспүрүмдөрдү жана бир үй бүлөнү жайгаштырдык да. Ошол негизинде бизде Ат Баши айыл өкмөтү тарабынан ошо улан 2 жаңы конушунан 700 шарчы метр атайын жер аянтта көрүлтүлдү. Атайын айылдык кеңештин депутаттарынын чечими негизинде ошо жер участогуна ошо кризисный центрди салуу жагы боюнча ошо мамлекеттик администрациянын жетекчилери тарабынан атайын демөөрчүлөрдү изделип атышат. Ошо демөөрчүлөр аркылуу ошо кризисный центр салынып калса, ошо көптөгөн маселелер чечилет эле. Калыстык иретинде Ат Башта кризистик борборду ачууга район бийлиги да куштар экендигин белгилейли. Ошондой эле жергиликтүү атка минерлер Европа биримдигинин ачык коомчулук, ачык жалпыга маалымдоо каражаттары долбоорун алгандагы глобалдык өзгөлөр фонду сыяктуу донорлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, абалды алдаганча жеңилдетүүнүн аракетинде. Анткени дароо эле тил табышуулардын жаралышы оңойго турбай, кризистик борборду иштетүү созулууда. Айланып келип эле бул какча каражатына такалып атат. Бага чейинки жетекчилер дагы кат жүзүндө да жогору жакка да кайрылышкан экен. Андан тышкары спонсорлорго да кайрылуу болуп атат. Жогору жактарга дагы ошо аталган адамдарга да кат менен кайрылганбыз. Анан өзүм дагы эми ушул учурдан келгенден баштап ошолдун аракетинде болуп атам. Дагы бир 2 уюм менен сүйлөшүү жүргүзүлүп атат. Сүйлөшөлү карайлы дешкен, анан бирок чечиле элек да. Но бирок аракеттин үстүндөбүз. Чындыгында өлкөбүздүн максатында алып карасак, Нарын облусунда миграциялык агым башка региондорго салыштырмалуу кыйла эле аз. Бирок бул эч кандай баш ооруткан маселе жок дегенди түшүндүрбөйт. Айрыкча ичкеби же тышкабы кечкендердин, балдар кыздардын бапестөө социалдык тармактаклардын башкы милдеттеринен алсак, Теңир Тоо жергеси боюнча учурда каттоодо жалпысынан 4434 келечек ээлери турушат. Алардын 5%га жете бербегендин гана камкорчулары жана көзөмөлдөөчүлөрү бар. Албетте, өйдө тартсаң өгүз өлгөн, ылдый тартсаң араба сынган мындай көрүнүштө бели кат элек балдардын кызчыктары менен укуктарын коргоо төмөндөгөн түйшүктөр менен коштолору бышык. Андан калса, үшүктү шишик жетелейт демекчи, облуста миграция кызматынын жоктугу да кендирди кесип, телегейди тегиз кылуу жада калса түшкө да кирбейт. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбек уулу, Мирзат Муталипова, Нарын облустук медиа борбору.